Атағы кеткен далайға құш келіпсіз алайға демекчи. Біз бұйырса Чоңалай жергесінде, Чоңалай өрөөнүндө жүрөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, арбаңыздар. Албетте бул Ош областынын төрүндө жайгашкан Чоңалай кереметтүү, көз жоосун алган, суктандырган өзгөчө кереметтүү Чоңалай өрөөнүндө 3 күндөн бери сонун кереметтүү иштердин үстүнө жүрөбүз. Албетте баарыңыздардын биринчиден Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар бириңиздерге Аллах таалам Рамазан айында ушундай эл кыдырып, жер кыдырып, касиеттүү элдин дуасын алууну Аллах таалам ар бириңиздерге насип кылган болсун иншалла. Мына ошонун катарында биз дагы Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду ошол кече күнү Баткен жергесинен баштап, анан дароо Баткенде 3 күн бою сонун керемет иштерди жасап, Баткенден түз эле Чоңалайды көздөй сапарга чыктык элек 3 күн мурда. Мына 3 күн бою бизде Кудайга шүгүр Чоңалай өрөөнүндө сонун иштерге себепкер болуп, Чоңалай элинин кабар алып, Чоңалай элинин дуасын алып, Чоңалай элине зыярат кылып, эң негизгиси биздин жакшы билесиздер сүйүктүү чоң атабыз бар эле. Ош шаарында, шаардын так ортосунда жайгашкан бетон гараждардын биринде жашаган 91 жашында, 92 жашында кайтыш болду. Раджап ажы чоң атабыз бар эле. Мына ушул чоң атабыздын ата жайытына келип, сөөгү коюлган жерге келип, ишибиздин эң башын Куран түшүрүп, андан ары улай ушул чоң атабыздын элесине арнап ушул Кудай кылып, анан ушул жерге ифтарлык кылып, андан сырткары бул жерде ооруп аткандарга зыярат кылып, ушундай бир жакшы иштерди жасап, Кудай буйрса кайрадан сапарыбызга карып кетип баратабыз. Албетте мен ойлонуп атканым, достор, мекендештер, кылып аткан иштерибизге туура сүйүнүп, кубанып кайтып атабыз ар бир жерге барганда. Орустар айтмакчы, но деген жери бар да. Бир жакшы иш кылып, албетте кубанасың, бирок ошол жердин, ошол элдин 21 кылымдагы жашоо турмушун көрүп, ушундай бир чындыгын айтайын, жүрөгүбүз канап кайтып атабыз да. Бул жөн эле сөз менен эмес, достор. Кече күнү Баткенде чек аранын акыркы сантиметрлеринде жашаган сиздер көрө элек айылдарга барып зыярат кылып кайттык, көрдүңүздөр. Мына ошол айылдарда, достор, ушул иштерди жасап кайткандан кийин кайрадан эфирден ошол иштерди көрүп алып, ошол элдин жай турмуштун жашоо шартын көрүп алып, ушундай бир колубузга да иш барбай калган учурлар болду. Аябай ойдо болдук. Себеби үмүттү үзүп койгондо бардыгынан көрдүңүздөр, көзүнөн көрүп турасыздар. Себеби бир үй салайын деп, мисалы азыр бардыгы эле үй салайын, шарт түзөйүн, мал кылайын, жана башка кылайын деп, бул жашоо күрөш да. Ушу менен күрөшөт. Демекчимин, алар ушул күрөшүп аткан нерсесин, ошол нерсе канча турат, жада калса кылып аткан малы деле кошунанын жерине кирип кетсе, мындай айтканда таппай калган учурлар болот экен. Салып койгон үйлөрүнөн кандайдыр бир убактарда айрылып калган учур болот экен. Мамлекетибизге рахмат, үйлөрүн тургузуп берип атат. Бирок, достор, үй менен эле маселе чечилбейт экен да. Жаңы үй менен эле болду, алардын жашоосу укмуш болуп атат деген нерсе жок экен да, достор. Жашоо шартын айланып отуруп, мисалы башка адам ал жерде 2 күн жашаганы мүмкүнчүлүк жок да. Кантип жашап атат деген маселе бар. Туура айлана кооз, абасы таза, суусу таза, керемет жай. Бирок жан дүйнө тынч эмес да. Жүрөк тынч эмес, достор. Тынч уйку жок. Эгер тынч уйкуң болбосо, анда бул жашоодо жашап атканың деле мындай эч кандай бир негизсиз да. Эч кандай бир натыйжа жок да, мындай айткандачы. Албетте бул жашап атканыбызга мындай наалып аткан жерибиз жок. Мен албетте Кыргызстандын жерлерин түрөө кыдырып жүрүп, ушундай шарттарда жашап аткан элимди көрүп алып, ушундай бир жүрөгүм ооруп, бир деги 21 кылымда бул бир туугандарыбызга кандай бир
колубуздан келишинче салымыбызды кошуп, булар дагы мисалы шаар жергелеринде турабы, мисалы азыр көпчүлүк шаар жергесинде жашагандар момундай болгон жерлерди көрүп билбейт. Жөн эле телевизордон көрүп коюшу мүмкүн, телевизордон дагы кооз жерлерин көргөзүп коюшу мүмкүн. Бирок алардын жай турмушун кандай жашап атканын чындыгында көрө элек билбейт. Мисалы Борбордо, же экинчи Борбор Ош шаарында, же башка шаарларда, же кадимки өнүккөн айылдарда, өнүккөн райондордо жашап аткандар момундай айылдагы жай турмуш биздин бир боор мекендештерибиздин жашоо шартын айтып бүткүс достор. Албетте үмүт үзбөшүбүз керек. Мен буну эмнеге айтып атам? Ар бирибиз Кыргызстан үчүн күрөшүшүбүз керек да. Кыргызстанды алдыга жылдырыш үчүн аракет кылышыбыз керек го деп ойлойт элем. Келиңиздер, эми жакшы ниет кылалы. Албетте ар бирибиз уулдарыбызды, балдарыбызды татыктуу тарбия берели. Кыргызстандын келечеги жаштар демекчи, ушул жаштар балким өнүккөн өлкөлөрдүн катарына биздин Кыргызстаныбызды да кошоор. Мисалы мен ошол эле өнүккөн мамлекеттерди кыдырып көрүп калдым. Дубай дейин, мейли Арабия дейин, мейли жана башка өлкөлөр дейин, момундай жөн жаткан жерлер дагы жөн жатпайт да ал жердечи. Чындыгында. Эми азыр могул Алайда мына келатам, Чоң Алайдан жогорку айылдарынан, мисалы Нур айылына чейин бардык. Биягы Дароот коргондон ары өттүк. Такырайган эле жер. Албетте бул жердин туура эми жер кыртышы, климат туура келбеши мүмкүн, дарак өстүргөнү кыйын болушу мүмкүн. Бирок мындай ушул жерге деле мындай ушул элди бир иш менен камсыздай турган бир мындай айтканда механизмдерди ойлоп чыксак болсо керек го дейм да. Анан эле колубузда болсо эле бөтөн жер, бөтөн элге барып, банктарына эмесин салышат, жал жака барып, фабрикаларды салышат, жана башка кылышат. Эмне үчүн өзүбүздүн Кыргызстаныбызга ушул нерсени кылышпайт дейм да. Андан сырткары жалаң эле кафе салып беришет, жалаң эле баня салып беришет. Күнүмдүк жыргал жашоону гана шартын түзүп атышат да. Ал эми бул жашоодон 5 күндүк өмүрдө кетебиз да. Эртең кеткенде мисалы ушул жерге бир чакан, жөнөкөй эле бир салфетка чыгара турган, жөнөкөй эле бир пакет чыгара турган, жөнөкөй эле бир зубачка чыгара турган фабрика салып койсоңуз, ошол жерде жазылып турат. Мадейин Алай деп, Чоң Алай деп коеюнчу. Же болбосом ошол фабрикаңыздын аты сиз кеткенден кийин дагы ошол иш улана берет демекчи элем да. Эми келечек алдыда ниет кыла берели, Кудай кааласа. Мен өзүмдүн оюмду сиздер менен бөлүшүп атам. Келиңиздер, эми кылып аткан иштерге кыскача токтоло кетейли. Баткенде Кудайга шүгүр 3 күн бою керемет иштер жасап кайттык. Чыныгы муктаждарга колубуздан келишинче кайрымдуулук баштыкчалар таркаттык орозого карата. Ал жакта чек арада жайгашкан айылдарды чогулуп, ооз ачарларды өткөрдүк. Ал эми Чоң Алай жергесинде болсо ишибиздин башын эле Чоң атабыздын жайына барып Куран түшүрүп, андан кийин ушул Чоң атабызга арнап ифтарлык өткөрүп, мечитке жааматты чогултуп, ушул жерде бир керемет аксакалдардын дубасын алып, андан сырткары ооруп аткандарга зыярат кылып, эң негизгиси достор, бир жакшы кабар айтып кетейин. Бул сүйүнүчтү бөлүшпөсөм болбойт, толкунданып кайтып атам. Ушундай бир ниет болуп аткан. Чоң атабыз албетте жакшы жашады. Чоң атабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Бирок өтө өзгөчө киши болгон. Мамлекеттин бүтүн тармагында кызмат кылган, ДУнун начальниги болгон, ошол жердеги мектептин түшүшүнө себепкер болгон, ардактуу мугалим кесиптик ээси болгон, көптөгөн монол жол кыртыштарын, жолдун проект архитектураларын чийген. Бул эле Алай эмес, Арсланбаб, Каралма жолдорундагы түшүшүнө себепкер болгонбуз деп айтып калат эле. Тарыхы аябай чоң. Мына ушул кишинин аркасында эскерип турган өзүнүн канынан жаралган уул кыздары болгон эмес. Албетте өгөй балдары болгон. Мына ушул Чоң атага уул катары, небере катары өмүр өткөндөн кийин дагы бир кызмат кылалы деп ниет кылдык элек. Эң негизгиси адам мисалы өткөндөн кийин аркасынан бир баягындай жылдык же болбосо машы деп коет эмеспи? Анан биз Чоң атага ашын өткөрөйлү деп сүйлөшүп, туугандары менен чогулуп, биз ушул жерге колубуздан келишинче салымыбызды кошобуз деп инициатива көтөрүп, мына быйыл 2023 жылдын күз айларында, август айында жайдын аягы. Себеби биякта тез эле кар жаап, кар да кеч кеткендиктен ошол жайдын ысык күнүндө ашын өткөрөйлү деп сүйлөшүп кайттык. Керемет сонун жаңылык болду достор. Албетте августтун башында так числосу коюлу элек.
Кудай буйруса кадимки элдин катарында Чоң Алай район боюнча элди чакырып, элдин дубасын алып, кадимкидей колубуздан келишинче катардагы инсандар эмне кылса ошонун баардыгын кыла тургандай кылып, ашын бере турган болуп бир ниет кылып сүйлөшүп кайттык достор. Ушул нерсени Кудай жүрөккө салган экен. Кудай кааласа ушул нерсени кылабыз деп буйруса, жакшы ниет кылып кайтып баратабыз. Мына ушундай достор, мекендештер. Чоң Алай жергесинен дагы бир жолу баарыңыздарга кереметтүү салам. Жазылып турат мына ыйман менен кенге бай, берекелүү Чоң Алай деп. Албетте Чоң Алайда анан Нол Каракулжанын жогорку айылдары эсимен чыгып атат. Кыскасы Каракулжада анан Чоң Алай жергесинде чыныгы кыргыздын нукурак ада салты, үрп адаты ошол боюнча сакталып калыптыр. Чыныгы кыргыздарды ушул жерден көрөт экенсиң. Чындап. Себеби кыргыздын кыргызча болгон каада салты менен жашашат экен да. Тосуп алуусу, меймандостугу, мамилеси эми керемет, көз караштары чындыгында аябай ыраазы болдум. Аллах ыраазы болсун. Бардык барган жерлерибизде жакшы тосуп алып, сый-урматын көргөзүшүп, жакшы сөздөрү менен бир дубасын беришип, биздин кызматтарыбызга кошо шериктеш болуп аткан мекендештеримен терең ыраазычылык билдирем. Мына биз азыр буйруса түз Жалал Абадты көздөй сапар алдык эми. Жалал Абадта Кудай буйруса эртеңден чоң ифтарлыгыбыз бар. Аалымдар баштаган, Кудай калса бир жакшы ифтарлык оз ачарыбыз бар. Андан нары Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас облустарындагы буйруса кыдырабыз. Шүгүрлөр болсун достор, мекендештер. Кудайым ушунча эл кыдыртып, жер кыдыртып, сөз бар эле кыргызда атаң барда эл таны, атың барда жер таны деп, мына биз ушул иш менен канчалаган эл танып, дос күтүп, тууган күтүп, элге кызмат кылып, эл кыдырып, жер кыдырып, ушул Кыргызстандын бүтүндөй жериндеги касиеттүү элдин дуасын алып жүрөбүз. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Кудайым ушул нерсеге себепкер кылып атат. Бардык инсанга мен ушуну каалайт элем. Аллах Таалам бардыгына насип кылган болсун ушундай кызматтарды. Тынччылыкта, аманчылыкта көрүшүнү насип кылган болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар Рамазан айында ниет кылабыз ушундай көптөгөн жакшылык иштерде жарышалы. Жана колунда бар инсандарга ушундай видеолорду жеткириңиздер, ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүңүздөр. Албетте бул видеолор мактануу же пиар жана көрүнүү түрдө эмес. Бул видеолор үлгү катары жана башка инсандарга үлгү болуп калсын, жана ушул иштер жайылсын, ушул иштер көп-көп болсун, жакшылыкта жаштар көп-көп жарышсын деген таризде биз барган жерибизде кыскача иштерибизде сиздер менен мындай отчет катары бөлүшүп атабыз. Анткени биздин көпчүлүк ишибизди эли журтубуз колдоп келет. Анан дагы таң калып сурап атасыздар, ушунча кызматтарды ким каржылап атат, ким колдоп атат деп. Албетте, урматтуу мекендештер, жакшы инсандар бар. Экранга кошулгусу келбеген жакшы ишкер агалар, досторубуз бар. Инилерибиз бар Москвада. Жакшы Кыргызстандын магазин түптөгөн Алма Медиа деген магазин бар. Мына ошол магазинде менин бир тууган иним иштейт. Достору менен ошол магазинде кызмат кылышат. Мына ошол балдар дагы ай сайын кайрымдуулук иштерин ушул биз аркылуу элге жеткирип турушат. Мына ушундай жакшы инсандар бар, достор. Албетте, баардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар, баардыгы ниетке жараша. Биз эртең мисалы Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас ал жака ушул кайрымдуулук иштерин жасаганы каражаттарды даярдап алып жолго чыккан жерибиз жок. Жада калса Чоң Алайга деле болгону көкүрөктө, жүрөктө калыс ак ниет бар. Ниет менен аттанабыз. Аллах Таалам кимдир бирөөнү астыңдан жолдон чыгарып себепкер кыла берет экен. Мына сиздер дагы жакшы иштерге ниет кылыңыздар иншалла. Көп сүйлөп тынчыңыздарды алып койсом кечирим сурайм. Чоң Алай сонун жерден ак кар жаамыган Ала тоонун астынан сиздер менен ушундай бир кереметтүү жүрөктүн түпкүрүндө жаткан сөздөрүмдү бөлүшүп турам. Албетте, бул сөздөрүм сиздер үчүн бүгүнкү күнү жөн гана сөздөр болушу мүмкүн. Бирок учуру келгенде бул кадимкидей тарых жаратчуу бир иштерге себепкер болуп кала турган, же иштерге бир баш болуп кала турган, же бир иштин башын ачып кала турган сөздөр болуп калса экен деген гана ниет, урматтуу достор. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.